Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 17 январга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн күч алган этабы 4-5 жылга созулаарын айтты. 4-5 жылдан кийин коом өзү коррупцияга жол бербей калат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев билим берүү системасынын кызматкерлери менен жолукканда билдирди. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билим берүү системасынын кызматкерлери менен жолукканда билдирди. Анын айтымында күрөш тармак боюнча жүрүп жатат. Коррупция менен күрөш убактылуу 1-2 жылдан кийин токтоп калат деп ойлобогула. Азыр чекесинен ордуна коюп келе жатабыз. Билим берүү тармагындагы коррупциялык схемаларды жокко чыгарып, студенттердин таза окуусун камсыздап, ушинтип 4-5 жыл катуу кармап турсак, андан кийин коом өзү көнүп калат. Андан кийин бизсиз эле эч ким коррупцияга жол бербей калат. Студенттер, мугалимдер дагы билип, эч ким коррупциялык иштер менен алектенбей калат. Башкача айтканда, биз түбөлүк кармап турбайбыз. Могул муштумда 2-3, балким 5 жыл катуу кармаарбыз, деди Ташиев. Ошондой эле ал өлкөдө мамлекеттик система иштебей калганын, аны калыбына келтирүүгө аракеттер көрүлүп жатканын белгилеп, ал тургай УКМКдагы коррупциядан толук арыла элекдигин айтты. Төраганын айтымында, былтыр 7 кызматкер кылмыш жазасына тартылып, 20дай адам иштен айдалган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. УКМК Көлдө пансионаттын 729 миллион сомдук жери мамлекетке өттү. Отель Евразия жичкасына таандык 20 гектардан ашуун жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын базар баасы 729 миллион 682 миң сомду түзөт. Ысык көл облусунун Карой айылында жайгашкан Бермет мамлекеттик пансионатынын Отель Евразия эс алуу борбору жер тилкелери менен мыйзамсыз менчиктештирилген деп айтылат маалыматта. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында жер тилкелер мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин балансына өткөрүп берилгени кошумчаланды. Россия менен Кыргызстандын тышкы иштер министри жетекчилери Москвада жолугат. Россия менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен Сергей Лавров 22 январда Москвада жолугат. Бул тууралуу Орус Федерациясынын тиминин расмий өкүлү Мария Захарова билдирген. Анын айтымында, эки тараптуу сүйлөшүүлөр Кулубаевдин расмий сапарынын алкагында жүргүзүлөт. Россия менен Кыргызстандын тышкы иштер органдарынын жетекчилери саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык жана башка тармактар боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашат. Ошондой эле Евразиялык интеграция, глобалдык жана аймактык коопсуздук эл аралык платформаларда биргелешкен кадамдарды координациялоо маселелери боюнча пикир алмашуу күтүлүүдө. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрликтеринин 2025-2027 жылдарга карата кызматташуу программасына кол коюу пландалып жатат, деди Захарова. Жолушууда ЖКУдагы кызматташууга да өзгөчө көңүл бурулаары белгиленди. Кумтөр кени ийгиликтүү иштетилүүдө. Мамлекет өз колуна алгандан бери 40 тоннадан ашык алтын өндүрүп, мол киреше тапты. 2024 жылдын 11 айында жалпы киреше пландан дээрлик 200 миллион долларга көп болду. 11 айдагы каржылык көрсөткүчтөр төмөндөгүдөй. 2024 жылдын 11 айында компаниянын жалпы кирешеси 623,4 миллион долларды түзөт деп пландалган. Иш жүзүндө андан дээрлик 200 миллион долларга көп болуп, жалпы киреше 822,9 миллион долларды түздү. Таза киреше план боюнча 142,4 миллион доллар болсо, иш жүзүндө 318 миллион доллар болду. Кумтөр ишканасы 11 айда республикалык бюджетке салык жана төлөмдөр түрүндө 15 миллиард 625 миллион сом төлөдү. Кумтөр ишканасынын жалпы кирешеси 2021-2024 жылдары 3,5 миллиард долларга чамалаган. Анын ичинен таза кирешесин жылдарга бөлүп карасак төмөндөгүдөй. Кумтөргенин мамлекет өзү иштетип баштагандан бери таза кирешеси 1 миллиард 174 миллион долларды түздү.
Эгерде таза кирешени жылдарга бөлүп карасак төмөндөгүдөй 2021 жылы 233,1 миллион доллар болгон, 2022 жылы 371,7 миллион доллар таза киреше түшкөн, 2023 жылы болсо 302,4 миллион долларга жеткен. Ошол 21 жылдан тартып Кыргызстанга өткөндөн тартып таза кирешеси 1 миллиард 174 миллион доллар болду да. Бул да таза киреше бизди өзүбүздө калды да. Мурун болсо таза киреше түшкөн күндө дагы Центеранын директорлор кеңешинин чечими менен бир аз көлөмдөгү дивиденд деп ошол дивиденд гана төлөнүп эле бизде кала берген да. 2024 жылы 10 айда 9 тоннадан ашык алтын казылган, 2023 жылы 13,5 тонна, 2022 жылы 17 тонна 305 килограмм, 2021 жылы болсо 14,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Ал эми инвестор иштеткен 27 жылда 400 тонна алтын казылган менен мамлекет жарытылуу пайда көргөн эмес. 27 жылдан бери булар казып чыгып, бир топ ушул канча 400 тоннага чейин чыгарып, тонналардан 1 грамм акча калбай, бирок берген алдап, мындай эптеп берген дивидендти 100 миллион долларга чейин жетсе, ал эми кыска эле мөөнөттө 3 жылда эле уже Кумтөрдөн биз ошол 27 жылга тете 100 миллион долларды алдык да. Бул деген өтө чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Ири кенди инвестор иштеткен учурда кыргыз тараптын кызыкчылыгы толук эске алынбай калгандыктан нааразычылыктар болуп келген. Тоо кен инженери Гана Саналиев Кумтөр боюнча келишим түзүүдө мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынышы керек эле дейт. Мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп, келечекти карап, ошонун баардыгын соглашение түзүш керек да. Муну жөн эле берип койбой, анан конвертти алып эле чөнтөккө салмай, жок, андай болбойт эч качан. Анткени уже это невозобновляемый источник, ал уже кетти, жок ал кен. Это одно из крупнейших месторождений в мире было Кумтөр. Анткени мындай содержаниены айтып атпайбы, 4 грамм на тонну, это же великолепное эме болчу да. Анын көбүнчөсү уже алып кетти. Кумтөр боюнча бир нече жолу депутаттык комиссия иш алып барган. Учурдагы президент Садыр Жапаров дагы эл өкүлү кезинен тартып бул кендин тагдырына олуттуу маани берген. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? Минтип чыркыраган менен алтын кендин айланасындагы абал оңолгон эмес. Качан гана Садыр Жапаров президент болгондо Кумтөр маселесине чекит коюлду. 2022 жылдын 4-апрелинде ал кайрылуу жасап, Кумтөр толугу менен Кыргызстанга таандык экенин жар салды. Садыр Жапаров Кумтөр алтын кенин иштетүүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада ири кендин иштетилиши, алдамчылык, шылуундук менен коштолуп, бир уч атка минер менен чет элдиктерди байытып келгенин эске салды. Бирок эч болгончо кеч болсун демекчи, акыры Кумтөр элге кайтарылды, мамлекеттин ээлигине өттү. Айрым саясатчылар үмүтүн үзүп, ишенгиси келбей, куру кыял деп кол шилтеп келген бул иш бүгүнкү күндүн чындыгына айланды. Калың элдин акыйкат койгон талабын орундатып, тарыхый адилеттүүлүктү орното алдык. Кумтөрдүн улутташтырылышы менен Кыргызстанда саясий коррупциянын демонтажы башталды десек болот. Мурда саналуу чиновниктер өздөрүнүн тар кызыкчылыгы үчүн Кумтөрдүн жетекчилигин канатына калкалап, натыйжада коррупциялык система түзүлүп калган эле. Кыргызстандын түбүнө жеткени калган ал системага бийликтин бутактары, өкмөттүк структуралар дагы аралашып алган болчу. Азыр анын баары жоюлуп, Кыргызстан оңолуунун жана коррупциядан арылуунун жолунда. Кумтөр өлкөгө кайтарылган соң аны Кыргызстан өзү иштете алабы деген маселе турду. Айрымдар бул колдон келбейт, татаал өндүрүш деп күмөн санады. Андан бери жылдар өтүп, Кумтөр ийгиликтүү иштетилип, күмөн ойлорду четке какты. Кыргызстанга өткөн бул чоң жеңиш болду деп эсептейм. Буга чейин 20 жылда албаган кирешелерди биз 1 жылда алып атабыз, андан да көп алып атабыз. Ал кирешеси эми биздин көп маселени чечип атат. Мына жолдор, мектептер салынып атат. Жаңы ири ишканалар ачылып атат. Ошонун баарына ошо Кумтөрдүн түшкөн кирешесинен анан кыргыздар иштей албайт, кыргыздар иштете албайт деп жүрдү эле. Мына сонун эле иштетип атышат биздин эле кыргыз кыздар балдар ушу Кумтөрдө иштеген.
Ушул тапта Кумтөр кенинде 3,5 миң жумушчу эмгектенип жатат. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Бийлик эски аянттагы Лениндин эстелиги боюнча жооп берди. Эски аянттагы Лениндин эстелиги алынбайт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Ал Лениндин эски аянтындагы эстелигине тийбей турууну суранган Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиевке жооп жазды. Жогорку кеңештин депутаты Лениндин эстелигине тийбей турууну өтүндү. Бирок эстеликке эч ким тийген жок жана аны алып салуу боюнча эч кандай пландарыбыз жок. Ал өз ордунда турат жана тура берет деп жазган Орунбеков. Лениндин эстелигин алуу министрлер кабинетинин планында жок экенин өкмөт башчынын орун басары Эдил Байсалов да жазып чыкты. Ал Атуу аянтындагы Владимир Ильич Лениндин эстелигинин статусу 2000-жылы мыйзам менен аныкталган. Ушул себептен эстелик аянттын башка тарабына жылдырылган. Баса Лениндин эстеликтерин демонтаждоого каршы биринчилерден болуп Турдакун Усубалиев чыккан. Биз тарых менен тирешкен жокпуз. Биз тарыхка таянып жакшылыктай эске алуу менен жаңы өлкөнү куруп жатабыз. Бул маселенин демилгелөө министрлер кабинетинин планына кирбейт, деди Байсалов. Буга чейин вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев эски аянттагы Владимир Лениндин эстелигин Турдакун Усубалиевдикине алмаштырууну сунуштаган. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Бүгүнкү күндө ушул Махабат кызыбызга операция болуп, ийгиликтүү чыккан учуру. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Ушул жумурай журт, ушул кошуналары, жекебиз Махабаттын жакын туугандары сүйүнүп отурган учуру. Буюрса ушул жанагы алып жаткан суюктуктары да токтоп, Кыргыз орус клиникасында операция болду. Ушул Кыргызстандын ичинде да болуп калды туугандар. Сиздердин аркаңыздар менен ушу $21,500 чогулду. Аллахым баарыңыздарга разы болсун. Ушу 100 миң деген миллиондогон адамдар көрүштү. Ошолордун арасынан кайдыгер карабастан каражат салып, ушул кыздын ден соолугу жакшы болуп кетсин деп отурган ар бир инсанга Аллахым разы болсун. Анан туугандар, эгерде кимде ким ушул теп кыйналып оорусу менен жана башка оор жанагы каражаттан кыйналып, оор дарт менен күрөшүп жаткан мекендештерибиз болсо, биздин телефон номерибизге кайрылсаңыздар болот. Биз ушул жалпы жамаатыбыз менен, ушул блогерлер, журналисттер менен биргеликте иш алып барып, болушунча ушул кыргыз элибизге сурамжылоо кылып, каражат топтоого жардам беребиз буюрса. Аллахым ушул биздин сөзүбүзгө ишенип, биздин тартып жаткан ушу съемкаларыбызды көрүп жаткан ар бир мусулман бир тууганыбызга үйүнө береке берсин. Биздин сөзүбүздү эки кылбастан ушул Махабатка деп эжекебиздин реквизиттерин акча которгон ар бир инсандын үйүндө дайыма бактылуулук болсун, эки дүйнө бактылуу болушсун. Урматтуу ушул Кыргыз орус клиникасынын жамааты, сиздерге өтө ыраазычылык, терең ыраазычылык билдиребиз. Менин кызымды Викакос печени деп бизде чет мамлекетке, Индияга же Турцияга барып пересадка жасатканы жөнөтүп аткан жерлериден бирде Рустам Адамбековичтин эң чоң салымы болуп, менин кызымды алып калып жөнөтүп ушул жерде эң чоң жакшы ийгилик жаратып беришти. Ушул Кыргыз орус клиникасынын жамаатына, Рустам Адамбековичке, хирург эң терең ыраазычылык билдирем. Операциябыз өтө чоң операция болуп эсептелип, боорундагы альбикакозду алышып, бизге кызымды дагы бир жаңы дүйнөгө келтирип беришти. Махабат, сен дагы өзүң сүйлөп берип кетсең бир сыйра Кыргыз элине. Саламатсыздар, урматтуу Кыргыз эли. Сиздердин жардамыңыздар менен мен Кыргызстанда операция болдум. Кудайга шүгүр, иншалла жакшымын. Сиздердин салымыңыздар менен мен бираз кутума туруп атам. Азыр дагы кеч эмес. Чоң рахмат сиздерге, Кыргыз эли. Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Мага берсеңиздер, сиздерге Аллахым миңди берсин. Чоң рахмат Кыргыз элине таазим этем. Бул YouTube каналдагы блогерлерге дагы чоң рахмат. Таазим этем. Ушул мени чыгарып, ушул Кыргыз эли менен жардам аятпай мени
Kayme çağırdı Kudayga şükür. Uşul bloggerlerge de tazim etemin işlerine iyilik olsun. Çok rahmat. Allah murası olsun. Şu YouTube kanalına hem çok rahmat. Урматтуу туугандар, мынакей өз көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Кызыбыз буюрса жакшы, иншалла. Аллахым дагы да ден соолук берсин сага. Жакшы болуп кет, мындан ары ойноп күлүп, элдин катарына кошулуп кет. Туугандар, сиздерге дагы бир жолу таазим этип, сиздерге ыраазычылык билдирип коёмун. Дайыма ушуңуздардан жазбаңыздар. Ким ооруп кыйналып жаткан болсо, сөзсүз ушундай активдүү жардам берген инсандар боло бериңиздер. Үй бүлөңүздөргө бакыт талай, тынчылык каалаймын. Барыңыздар ушул жакшы күндөрдө жашап, ушундай ооруган, муктаж инсандарга жардам берип жүрө бериңиздер. Чоң рахмат. Казакстандын кыйраган Азал учагынын бортунда жазылган маалыматтарды алды. Казакстандын транспорт министрлигинин басма сөз кызматы 25 декабрда Актауга жакын жерде кыйраган Азербайжан аба жолдорунун Embraer 190 учагынын кара жашигине жазылган маалыматтар Бразилиядан келип, адистер изилдей баштаганын билдирди. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы Казакстан Орусия менен Азербайжанга укуктук кызматташтыктын алкагында тергөө үчүн суроо талаптарын жөнөткөнүн кошумчалады. Кырсыкка кабылган бортто жазылган маалыматтар Embraer 190 лайнери чыгарылган Бразилияга жиберилген. Орусиянын тергөө комитети Азал учагынын кыйрашына байланыштуу диспетчердик кызматтардын, аба каттамдардын уюштуруунун жана абадан коргонуу системаларынын ишине баа берүү үчүн комплекстүү экспертиза дайындалганын билдирди. Орусиянын күч органдарына жакын база Telegram каналы кыйраган учактын экипажынын сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын алганын айтууда. Андагы маалымат караганда Грозныйга бир нече жолу конуу аракетине майнап чыкпаган соң учкучтар Махачкала жана Минеральный воду шаарларындагы аба ырайы тууралуу маалымат сурай башташкан. Акырында алар Бакуга, андан кийин Актауга учууну өз алдынча чечишкен. Экипаж ал учурда байланыштын начардыгын айтып даттанган. Грозныйга конууга аракет кылганга чейин учкучтар 2 GPS сигналы тең жоголгонун билдиргенин база басылмасы жазды. Telegram канал стенограмманын булагын ачыктаган жок. Иликтөөнүн жүрүшүндө алынган учкучтардын сүйлөшүүсү тууралуу расмий маалымат жарыялана элек. 25 декабрда Бакудан Грозныйга бет алган учак Чечен баш калаасына кону албай, Каспий деңизинин аркы жээгиндеги Актауга баратып шаардын жанында кулаган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев учак Орусиянын аймагында актылоого кабылганын, каргаш үчүн жоопкерчилик Орус Федерациясынын өкүлдөрүнө жүктөлөөрүн билдирген. Орусиянын бийлиги кырсыктын себептери жана өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу расмий билдирүү жасаган эмес. Президент Владимир Путин окуя Орус аба мейкиндигинде болгон үчүн Алиевден кечирим сураган. Орус бийлигинин айрым өкүлдөрү Чеченстандын баш калаасы жана бир катар шаарлар лайнер коноор алдында Украинанын дрон чабуулуна туш болгонун, абадан коргонуу системасы иштеп жатканын маалымдаган. Борттогу 67 адамдын 38-и каза болуп калганы, арасында кыргызстандык 3 жаран жаракат алган. Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин ачкан. Кырсыкты Казакстан, Азербайжан жана Орусиянын адистери иликтеп жатышат. Экс-депутат Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевге издөө жарыяланды. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу Данияр Ибраевге издөө жарыяланганын кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Бишкектин Свердлов райондук соту алдамчылык фактысы боюнча 8 эпизод менен Данияр Ибраевди күнөөлүү деп таап 7 жылга эркинен ажыратып, 3 жыл пробациялык жаза берген. Андан тышкары жабырлануучуларга зыяндын ордун толтурууга милдеттендирген. Жабырлануучулар райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданган. Данияр Ибраев сотко келбегендигине байланыштуу шаардык сот аны камакка алуу чечимин чыгарып издөө жарыялаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы издөө иштерин жүргүзүүдө. Свердлов райондук соту 2023-жылы 20 июлда Данияр Ибраевди алдамчылык боюнча күнөөлүү деп таап, 7 жылга абакка кесүү чечимин чыгарып, бирок 3 жылдык пробациялык көзөмөл менен сот залынан бошоткон. Мындан тышкары аны жалпы 19 миллион 821 миң доллар материалдык чыгымдардын ордун толтурууга милдеттендирген. Бишкек шаардык милициясы Данияр Ибраевге алдамчылыкка байланыштуу 2019-жылдын декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Милиция ал ири курулуш компанияларынын жетекчилеринин ишенимине кирип, курулуш материалдарын ташып берүүнү убада кылган. 19 миллион 821 миң акш долларын алып, изин жашырып кеткенин билдирген. Ага 2020-жылдын февраль айында Интерпол аркылуу издөө жарыяланып, 27 февралда ал Болгариянын баш калаасы Софиянын борборунан кармалып камакка алынган, кийин Кыргызстанга экстрадицияланган. Данияр Ибраев Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Самат Ибраевдин уулу. Буга чейин Бишкекте ата-бала Ибраевтерге акчасын алдатып жибергенин айтып, ондогон киши митинг өткөргөн. Экс-депутат андай айыптарды төгүндөгөн.
Жогорку Кеңештин төрагасы Кыргызстан санарип маселесинде артта калганын белгиледи. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу Кыргызстан санарип маселесинде кыйла артта калып жатканын белгиледи. Бул тууралуу 16 январда парламент жыйынында айткан. Спикер санариптештирүү маселеси парламентте өзүнчө каралаарын, санариптик өнүктүрүү министрлигинин ишине көпчүлүк жарандар, анын ичинен депутаттар да нааразы экенин кошумчалаган. Азыр бүткүл дүйнө жүзү санарип кызматтарын өнүктүрүп жаткан маалда биздики абдан жай болуп жатат. Андыктан аталган жагдайды негизги маселелердин бири катары карап, өлкөбүздө санариптештирүү кандай жүргүзүлүп жатканын, борбордогу жана аймактардагы санариптештирүүгө байланышкан абал кандай экенин талкуулап чечим кабыл алышыбыз керек, деди төрага. Мунун алдында депутат Бекешев түндүк системасына кошумчадагы бир санарип аймак платформасы түзүлгөнүн, аталган тармакта башаламандык орун алып жатканын белгилеген. Буга чейин Евро биримдик Кыргызстандын санарип өнүктүрүү тармагын колдоо үчүн министрлер кабинетине 3 миллион евро 295 миллион сом бөлгөн. Гранттык жардам менен министрликтерди жана өлкө аймагында санарип экономиканы өнүктүрүү үчүн маалымат базаларын түзүлүп, аны тейлөөгө да жумшаары айтылган. Өкмөт санарип аймак платформасы аркылуу айрым айыл өкмөттөрүндө маалыматтар электрондук форматка өткөрүлүп жатканын билдирген. Мындан сырткары түндүк тутум аркылуу 31ден ашуун кызмат электрондук жол менен көрсөтүлөт.